мелдештерде көбөйдү. Азыр эми жылга 20-25ке катышып жүрдүк мындай оюндарга. Казакстанга чейин барабыз, Кыргызстандын ар кандай бурчтарына кете беребиз. Анан жылкынын саны да көбөйдү, сапаты да жакшырды. Анан жылкы баккан адамдардын да мындай базасы да чыңдалды. Мурас салт катары бул кийинки мезгилде жакшы жер күч алып улам эл арасында көбөйүп баратат. Анан ушундай шартта азыр мелдештерде жеңишке жетиш деген мурунку караганда татаал кыйла оорураак болуп калды. Менимче бир 4 нерсе төп келиш керек да жеңишке жетиш үчүн. Биринчиси албетте бул генофонд. Ошол жылкынын тукуму, энесил жактан дагы, атасы жактан дагы. Мында заводдордо ошол баягы тетиги студбук деп коет дүйнөдө. Ошол жылкылардын 7-8 андан да көп мындай поколениясында ошол интернеттен тапсак болот. Ошол кайсы заводдо туулган, ал кандай көрсөткүч болгон, анын балдары кандай чыккан, бир тууганы кандай болгон, атасы кандай болгон деп ошонун баарын изилдеп баягы көрсөткүчтөрүн алып анан алабыз да. Демек баягы эки жагынан күчтүү болуш керек. Бир жак кемип калса бул чыгыш чоң сорот болот да. Анан мен айтып кеттим, жана ушул жергиликтүү шартка да ылайыкташуу керек да. Мисалы үчүн 1-6-дан биздикинен шамнагай жылкылар көп, бирок алар ушу биздин дистанцияга алар биздикке утуруп коюшу мүмкүн. Демек баягы биз улуттук традиция болгон шартка ылайыктап ошол баягы селекцияга атабыз деп айтпадымбы? Бул генофонд. Экинчиси бул багуу, шартын түзүү. Эми бул татаал нерсе. Мына ушундай дендиктер болуш керек. Алар кургак болуш керек. Сквозняк болбош керек көп. Жарык жетиштүү болуш керек. Нымдуулук дагы өтө ашып кетпеш керек. Чыла болбош керек. Анан ошо жылкыбай кеңири басып тургандай болуш керек. Ичинде шарттын баары ушул астын кургактап түзүш керек. Андан тышкары булар баягы бүлүк жылкылар чуркай турган негизи максаты болгондуктан булар ушул бээлердин дагы анан кулундан баштап чоңойго чакта ошол ливада деп коет, мындай эркин оюн салып ары бери баягы такай кыймылдап турган шартта. Көп учурда ошол ливадасы жок болуп калып жүрөт, байлап коюшат да, ошол менен баягы сөзсүз кемип калат. Анан кыймыл жок болгондон кийин мына булчуң эттердин, сөөктүн калыптанышы, муундардын калыптанышы, тарамыштардын калыптанышы, жүрөк менен өпкөнүн калыптанышы жада калса, кандын составынын баягы чуркай турган ылайык келбей калып, баягы туруп калганда кемип калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы такай бул баягы кыймылдап тура турган өзүнүн максаты болгондон кийин ошол кеңири кыймылдаганга шарт түзүш керек. Бул да өзүнчө чоң шарттын бири да. Анан айрыкча албетте тамактандыруу. Тамактандыруу эми той сапаттуу болуш керек. Ар түрдүү болуш керек. Ошонун ичинде жанагы жылкы такай иштегенде тердеп микроэлементтер, ар кандай керектүү заттардын баары, аминокислота дегендер бар. Ошонун баары чыгып кетип турат. Аны толукташ керек да. Жумушту көп иштейт, булар тердейт, энергия кетет. Ошонун баарын баягы энергиялык жактан дагы, сапат жактан дагы, микроэлемент жактан да витаминдерге толук болгон баягы шартты ар түркүн пайдаланабыз. Эми бул боюнча азыр дүйнөдө тамакка кошумчалар, витаминдик комплекстер, микроэлементтер абдан азыр эми баягы соода тармактары боюнча көп келет. Бирок аларды ошол туура пайдаланышты билиш керек да. Анан ар бир сайапкердин баягы жалпы сайапкердин жалпы принциптери болот. Бага турган, кайсы малды салыш керек, кайсы малда баягы жумуш бериш керек, ага даярдык кылыш керек. Ушунун баарын общий принциптер бар да. Бирок күчтүү сайапкерлердин башкаларга өзгөчөлүк болгон бир купуя сырлары болот. Ошолорду баягы бир артыкчылык пайдаланган дайыма сайапкер утушкай болот да. Бул баягы секреттер болот да, мындай ар биринин өзүнүн өтө татаал, тонкий мындай иштери болот. Анан аларды баягы тажрыйбалуу балдар, ойлонгон балдар, таланттуу балдар ошентип өздөштүрбөсө баарын эле колунан келе бербейт. Бул экинчи шарты болду, багыш өстүрүштүн шарты. Анан албетте
эң чоң шарттын бири бул баягы чуркоого даярдоонун баягы методикасы дейликпи, анын баягы ыкмасы дейлик, баягы саяпкерлердин баягы билими, алардын тажрыйбасы керек болсо ички туюмунун бийик болуш керек. Ар бир атты сезе билиш керек. Ошол акыбалы кандай. Кээде тау жетпей калат, кээде ашып кетет. Кээде атты баягы ошентип мертинтип алмайды, бир абдан көп болот да, мындай убаракетчилик көп болот. Ошого аябай туура жеткириш үчүн аттын мындай бир абалын ошол кезде тамак жегенден баштап ошол бир мындай бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүгүн баарын күчүн сезе турган, кандай уктап атат, кандай тамак жеп атат, кандай суу ичип атат, көңүлдүү жүрүп атабы, ошонун баарын саяпкер баягы даярдыгын ошол ыкмасын билип жүрүп отуруш керек. Анан эми саяпкер көп, бирок абдан мындай мыкты саяпкерлер жеңишке жетип жүрөт. Анан эми форма келтириш татаал маселе. Ошол бир чабышка алып барып, бирок сезондо жанагыдай 20-25 жыл оюн болгондон ошол формасын ошол калыпта кармай билиш бул андан татаалыраак. Муну бир чын эле саяпкерлер кармабаса, көпчүлүгү кээде мындан туруп коюп жүрүшөт да. Аттар бирде формада болот, бирде болбой калат. Ошондук кыйынчылык болуп калат. Эми саяпкер андан тышкары ошол аттын акыбалын мелдешке катышып, ошол даярдыгынын баарын чече турган, анан ошол чабандестерди даярдап, кайсы чабандешти кайсыга отургузабыз, кандай шартта чабабыз, баарын баягы саяпкер ошонун баарын жакшы билиш керек да. Ал эми төртүнчүсү чабышка даяр болуп, мына тукум жагы, багылышы жагынан, даярдык жагынан баары ушул төп келип эле ошону менен чабандес эгерде чабыштын жүрүшүндө жакшы чаба албай калса, ат чыкпай калат. Жаңылып калса, өзүнүн атынын күчүн толук билбесе, мүмкүнчүлүгүн билбесе, эртерээк кое бербейт, же туура эмес чаап коет, же болбосо ошол атаандашынын кетип бараткан аттардын анын акыбалын толук билбесе, азыр утуш кыйын. Демек жанагы генофонд, багылышы, тренердин баягы даярдык методикасы, андан тышкары чабандестин аракети, ушул төртөө төп келгенден араң жылкы чыгат да, ушундай бир баары татаал. Анан бир нерседен кетирип койсо, ошол кемип калса, маселен баары даяр болду, тренер жакшы болду, чабандес жакшы, бирок тукуму начар болуп калса, генофонд ада жете албайт. Аябай классы жогору жылкыларды жакшы бага албай калса, потенциал ашылбай калып, адагы мелдешке жарабай калат. Баары жактан төп келип, анан саяпкердин жаңылыштыгы көп болуп калса, мындан да жарабай калат. Бүгүн чыга турган атты туура чаппаса, бу да чыкпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы бул дайыма мелдеш шарт өтө турган нерсе. Мисалы үчүн бир жерде эгин өстүрүп, бияк-бияктан да атпайбы? Ар ким баягы мелдешке катышпайт да. Бири өйдө болду, бири элде болду. Башка өндүрүштөр ушун мелдешке катышпайт да. Бул өзгөчөлүгү жылкыныкы дайыма мелдеш болуп туруп, бирөө эле чыгып турат да. Ошон үчүн мезгилден артта калбай, информациядан кем калбай, жаңылыкты дайыма жакшы убагында киргизип турмайынча артта калып калат, бат эле. Анан ошонун баарын бир төп келтирип, мындай мезгил менен кошо жүрүп, керек болсо андан озуп, тажрыйбаны, ички сезимди, талантты, эмгекти ушунун баарын айкалыштыргандан барып, ошондо жылкы мелдештен чыгат. Бул ошончо жылкыдан мелдешке катыша албай калып, даяр болбой калганы канча көп. Табы бузулуп калган, же мертинип калганы канча. Анан бир топ аттар даяр болуп келди, ошонун ичинен баары эле утабыз деп келет. Баары эле мен даярмын деп келет да, бирок ошонун ичинен бир эле жылкы чыгат. Бул өтө татаал нерсе. Бул уйку жок эмгекти, изденүүчүлүктү, тажрыйбаны, кылдаттыкты, ички туюмдун бийиктигин, керек болсо башка ушул нерсени көрө билүүнү, керек болсо информация чогултуу маселесин, ошондой көп нерседен келип куралып отурган баягы жеңиш болбосо, мындай толук ошондон жетип албаса, бүгүнкү күндө жеңиш өтө кыйын. Бул мелдеш. Бул жанагы ырбок кылбай эле мындай
2-3 күн аягын бир көкмөдө ошондо. Ошентип эле алып барбасак өзүм жеп болот. Эми мисалы үчүн нерв байланыштı да, бул баягы күймө. Анан топ жылкы менен кеткенде баягы шашып кетет да баягы. Анан ошону мындай монотонный, узунураак жүргүзүп даярдап көндүрүш керек да. Бара-бара көнөт баягы. Улам жөнөткөн сайын баягы кичине мындай спокойный боло баштайт. Анан бара жаш да. Анан баягы кээде мындай дыр койсоң эле баягы астыгы менен баягы нервин чукканы баягы хотун бузуп кээде ушинтип анан мына жылкы өтүп кетсе эле шашып эле ушинтип берет да. Адам сыяктуу эле холерик, флегматик, сангвиник деген сыяктуу 4 высший нервный деятельность деп коет да. Ошол сыяктуу эле. Кээде тоготпойт мындай. Күчтүү бирок баягы уравновешен деп коет да, салмактуу. Кээде күчтүү бирок неуравновешен деп коет. Бат баягы мындай эмеге келген жылкылар болуп калат. Кээде бар мындай слабый деп коет ар кандайчы. Ошол сыяктуу эле жылкындагы эң мындай мыкты себепкерлер ошонун жылкынын ушул жанагы высший нервный деятельностьтин характерин, мүнөзүн эсепке алып туруп даярдаш керек. Бирдей болбойт. Ар кандай болот. Ар бир жылкыга башкача баягы мамиле керек да. Мисалы үчүн мынау бийкештер, могу пансат дегендер, пегас дегендер тапка бат келет. Кээси бар көп да келет. Ар кандай. Кээси бар баягы мисалы үчүн тайындыретиги болуш мисалы үчүн так чуркап кетти. Азыр кадимки такшалган жоргодой, чоң жоргодой аябай бир калыпта жакшы таза чуркап атат да. Кээсин 2-3 жылда ошентип аран келтиребиз. Мисалы үчүн бутун баягы жакшы шайкеш алып келиш үчүн эми жоргодо күлүккө караганда жоргонун иши оорураак болот. Анткени муну мындай алюр деп коет да, мисалы үчүн жөө басып жүргөндү, анан желип таш кактаганды, анан чаап кетет да. Анан ошонун ичинде жорго дагы өзүнчө бир баягы таш кактын бир түрү да алюр. Анан жанагы таш кактуу анан жорголорду дайыма чаппай качалкада же болбосо минип алып турган баягы максималдуу скоростьтон баягы чабабыз да. Муну жасалма алюр деп коет, искусственный алюр. Жорго менен тиги таш какты. Анткени жаратылышта жылкы басат. Тез дегенде желет. Анан катуураак таш кактайт, анан өтө катуу баягы бир калыпта жүрө бербей эле чапканга өтүп кетет да. Адам ошону баягы спортту ошол таш как түрүндө баягы жаңылдырбай, жоргону жаңылдырбай, максималдуу түргө баягы жүргөнгө үйрөтөт дагы, ошон үчүн муну искусственный алюр деп коет. Анан ошого кармаш оорураак. Жоргонун бутун таптырыш, мисалы үчүн күлүктөргө бир кичинекей чабандашты ээр жол отургузуп коюп анан баягы жалпы менен чаап эле баягы темп кармап берсе болду. Ал кете берет да, оңой эле да, бат келет да. Иштеш жеңил. Жоргону жанагыдай жасалма түрдө максималдуу чуркашка көндүрүштүн өзү тозок. Анан отурганда дагы баягы ээр менен отуруп токуп алып жайдак чабыш жоргону дээрлик мүмкүн эмес. Анткени жаңылдырып атат да, тизгинди бет кармап жаңылбагандай кылып жүрүш керек да. Ошон үчүн булардын жумушу да көп, иштеткенде татаал дагы, анан жарыштын жүрүшүндө танып кетсе, же ташкакка түшүп кетсе, же чаап кетсе, анан ал оюндан чыгып калат. Күлүктө чапкан кете бер, ал эч ким андай күлүктөн чыгарып салбайт эч ким. Анан мунун жумушу татаалыраак, оорураак келет да. Анан жылкыны эң адегенде ушул негизги шарттардын бири бул тарбиялык маселесинде. Тай кезинде чаап атпайбызбы? Тайга чейин буларды мындай кармап, окто кийгизип, бутун такалаганга, тараганга, байлаганга, жетелегенге ошонун баарын көндүрүп, анан баягы тарбиядан өткөрүш керек да. Айрыкча мингенден кийин баягы кагып силкпей, бир калыпта жакшы баягы тарбиясы жакшы болбой алганда баягы жоргосун кармай албай, же болбосо кругтан чыга качып, же бирдей жүрбөй, жылкыны бузуп алгандан кийин жарабай калган жылкы аябай көп. Анан ошону аябай баягы көнүп чоң жылкы болгон чакты эң маанилүү этап бул тарбия бериш керек да. Бул татаал нерсе, күндө элеш керек, бир кол менен кармаш керек, ошого көндүрүш керек. Эми бул
чоң бір тармақтың бірі тарбияда. Ошо балдардын өзү балдар ошого жетип өсүп чыгыш керек. Адегенди келип ошол жерден көрүп, ат бастырып, анан баарын түшүнүп, ошону ишке ашырып, ат менен, жылкы менен чабанда сөзү мындай бир болуш керек. Ошол мелдештин убагында айрыкча бир организм болуп, бири бири мындай толуктап туруп, ошондой мындай орусча айтканда воедино мындай чогуу чыкпаса, жылкы өзүнчө кетип, чабанда сөзүнчө кетсе, ал андан жаңылат, ат бузулат же шартын чара албай калат. Ошон үчүн баягы жылкынын кетип бараткан шайын, анын айрыкча дем алуусун, ритмин, анын баягы кетип бараткандагы күчүнүн баягы толук жумшап атабы же ошол запас барбы, башка атаандаштар менен кандай мүкүчүлүгү бар деп ошонун баарын чабанда байкап жүрүп отуруш керек да. Анан ага да ошо балдар көрүш керек. Ал батыры келе турган өнөр эмес, адамдай татаал нерсе. Биз ошо эртең менен саат 6-да турабыз, күндө кайталанма эле жумуш. Аттарды эртең мененкисин суу беребиз, эчтеке бербей туруп. Ошол менен эле тренировка кылчуларын акырын тазалап алып, кругка минип чыгарабыз. Атайын өзүбүздүн кругубуз бар бул жакта. Тренировкабызды ошол жерден ар бир аттын өзүнүн бирөө жай чуркаган, бирөө катуураак чуркагандай кылып, ошондой кылып, мисалы үчөөбүз, төртөөбүз бир минип чыгабыз. Ошондой кылып кээ бирөөнү жаш кылып чуркайбыз, чуркатабыз. Кунаандарын чогуу кылып, чоң жорголорун чогуу кылып. Кандайча кызыгып калдың? Мен кызыгып калган себеби бул жерден айылда жүрүп эле жылкыга көп эле айылдык жигиттер кызыгат эле болуш керек. Ошол сыяктуу мен деле кызыгып жүрүп эле анан иштеп калдым. Ушундай анда-санда келип эле аралашып жүрүп эле анан ошентип иштеп кызыгым, уламым күчөп отуруп анан акырынан ушул дагы үйрөндүм дебейм, дагы үйрөнүп атам. Ошол. Эми ар кимисин ар кандай подход керек деп атпайбы тренер деле ушу машыктырууда. Сен ошо ар бирине ар башка. Ар бирине кылганда бул жерде эме болуп калат. Көп тренерлер бул ат чуркап кетсе, кандай метод менен чуркап кетсе, башка атты да бунукуна салыштырып жумуш кылат. Бул ат башкача чуркайт, ар бир адам деле ар башка болсо, булар деле ошондой да. Ар бири ар башка. Бирөө жеңил жумуш жакшы көрөт, бирөөнө оор жумуш бериш керек. Ошону билиш керек. Ошону ар биринин мүнөзүнө жараша, кээ бирөөнүн күчү слабый болот. Ошого күч толтуруш керек. Кээ бирөөнүн күчү болуп, анан кичине нервный болот, ошолорду успокоить этиш керек. Ошолордун туура келтирсе эле чуркайт. Генофонд дебедимби жанагы чоң шарттын бири деп. Эми генетикадан илим бар да. Мында доминирующий, рецессивный деген гендер болот да. Доминанты деп ошол баягы өзүн үстөмдүк кыла турган генди айтат. Мында баягы күчтүү айгыр болсо, балдарга ошол өзүнүн балдарынын сапатын бере билсе, баягы бээникин анын баягы сапаттары басып өтсө, муну баягы доминирующий деп, доминанты деп коебуз да. Ошого байланыштуу болот. Бирок жалпы критерий бар да, мында ушул кийинки мезгилдер ушу тасталып жүрөт. Көбүнчө баягы энелик жагына мындай басымдуу болор экен, окумуштар көбүрөөк далилдеп келатат. Эми бул адамга деле тиешелүү болуш керек, көбүнчө интеллектке байланыштуу болуш керек, бирок физикалык дагы шартты дагы айтып өтсөк болот. Эми Кыргызда кайрылып келели, бул өзү народная мудрость деген бар да. Ошого келгенде мына Кыргыздын баяттан бери байкамчылдыгы, ошол кыскарып отуруп бир мындай критерий макалга айланып калгандан бир экини айтайын. Эр тайын тартат деген сөз бар. Бул бекер эмес, баягы мындай энелик жагы басымдуулук кылганын бул адам арасында тастап аткан бир фактор да. Дагы бир макал бар, атасы жаман анда-санда оңолот дейт. Ошол мезгилде энеси жаман эжели оңолбойт деген сөз бар да. Демек баягы дагы эле ошол баягы энелик жагы басымдуулук кылат.
Эми мында баягы адамга карата баягы көбүнчө баягы интеллект жагынан алат эмеспи, бирок ошентсе да баары бир башка сапаттарда, физикалык сапаттар, экстерьердик сапаттары, ылдамдык сапаттары баары ошого деле толук башет деп айтмакчымын да. Аял албай кайын ал деген да сөз бар. Ушунун баары бекерге келбесе керек. Анан еврей улуту энесин чакырат. Бул өзүнчө чоң критерий болуш керек. Анан баягы жалпылап айтканда энелик жагы басымдуулуктарын кийинки убакта баягы окумуштар көбүрөөк далилдеп жүрүшөт. Эми арасынан баары кандай боло берет? Жанагы доминант рецессив дегенге караш керек, генетикага караш керек. Ошол боюнча анан ошол өндүргүч кочкор болобу, бука болобу, айгыр болобу, ошол эң негизги баа бере турган критерийдин бири баягы тукумдуулугу боюнча, тукумунун сапаты боюнча. Кээде болот мындай бир абдан мыкты чыккан айгырлар болот, бирок балдары ошончо өзүндөй бере албаган кээде болуп калат. Мындай өзү мыкты болуп туруп, такай мыкты бергендер да болуп калат. Кээде ошол балдары атасынан ашып түшкөн дагы ушундай бир, демек бул баягы өндүргүч айгырдын өзүнүн тукум куучулук сапатын айтат да. Мында зоотехникалык эреже боюнча бул ошондой бир негизги баалай турган критерийдин бири.